Имандын парыздарынын бири бул пайгамбарларга ишенүү. Алла Таала адамдар арасынан каалаган пендесин таңдап, аны адамзатка буйрукту жеткирсин деп дайындаса, ал пайгамбар деп аталат. Пайгамбарлар адамдарга бул жарык дүйнөдө жана аркы дүйнөдөгү бакыт таалай жеткирүүчү дин шариятты үйрөткөн. Пайгамбарлар адамзат үчүн ата-энеден да боорукер болгон. Анткени жакшылык жана пайдалуу иштерди, кандай сооптуу иш болбосун бирөөсүн да калтырбай элге жеткирген. Жамандык жана зыян келтире турган, адамдын өз башына муш болоор бактысыздыктардан алыс болууга үндөгөн. Алла Таала ким экенин тааныткан, кандай кудуретке ээ экенин үйрөтүп, ага ыйман келтирүүгө чакырган. Адамзат жаралгандан бери өтө көп пайгамбарлар жашап өткөн. Алардан 25 пайгамбардын аты Куранда аталып өткөн. Алардын эң акыркы, эң даражалуу пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон.